кызматкерлер Ош Эркештам трассасында жол коопсуздугун көзөмөлдөп жаткан кайгул коштоо топтору долбоор 6 ай мурун ишке ашып, жол тыгынын жоюу, айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, ишкерлердин жүгүнүн коопсуздугун камсыздоо боюнча иш алып барууда. Жылдын аягына токтолсом дагы мына 6 ай бүгүнкү күнгө 6 ай болду да. Былтыр июнда Финансы министрлиги Бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалы менен биргеликте Ош шаарынын чыгыш күзөт кызматына 50 кызматкер жана 5 автоунаа алынган. Бул президенттин жарлыгы менен милиция кызматкерлеринин маянасын көтөрүү багытында ишке ашты. Келишим түзүлүп иш алып барганбыз. Бул Эркештам Ош автожолунда тыгындарды, ошондой эле ДТПларды, анан кышында жанагындай сложный участоктор бар, ошол жерлерде жол катышуучулары водительдерге жардам көрсөтүү негизинде келишим түзүлгөн. Жакшы жыйынтыктарын берип атат, иш алып барып атабыз. Бул как пилотный болуп 1 жылга түзүлгөн келишим, бирок азыр жакшы жыйынтык бергенине караганда сөзсүз түрдө дагы келишим узартылат, иш алып барабыз. Эркештам трассасында ишке ашып жаткан долбоордун алкагында жүктөрдүн жана инвесторлордун коопсуздугунун корголушу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле жол тыгындарын азайтуу, кырсыктарды алдын алуу, биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана кылмыштуулукту жоюу багытында иштер жүргүзүлүп жатат. Сакчы балдарга көп рахмат. Ушулардын камкордугуна биз токтолото калсак, бизлерге карланы жолду ичип, жолубузду раба кылдырып атат. Жол кетип калсак, ушуга жеткизип берип атат. Силердин камкордугуңарга көп рахмат. Кайгул коштоо топторун Бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалы ишке ашырууда. Долбоор жүк ташуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, жалпы коопсуздукту жана тартипти камсыздоону көздөйт.